Биз азыр республикалык кан борборунун имаратында турабыз. Сиздер көрүп тургандай, бул республикалык кан борборунда 150 кызматкер кызматтанат. Биздин максат канды сапаттуу жана коопсуз даярдап, канга муктаж болгон адамдарга күн түнү үзгүлтүксүз жеткирип туруу. Даяр канды берүү бөлүмүндө турабыз. Сиздер көрүп тургандай, биздин бүт кан үнөм запастарыбыз бар. Бүгүнкү күнгө канга муктаж болгон жарандар күн түнү ушул биздин бөлүмдөн бейтапканалары же болбосо туугандары келип күн түнү алып турушат. Сиздер көрүп тургандай, биздин бул кан бүт 8 группа тең бар. Оң жана терс топтору. Жана анын компоненттери дагы бар. Бүгүнкү күндө биздин компоненттерин сиздер билесиздер. Бул тоңдурмасы плазмада, свежезамороженная плазма. Бүт бардык топторубуз бар бүгүнкү күндө. Канга муктаж болгон жарандарга кан жана кандын компоненттерин үзгүлтүксүз жеткизип, жана бизден келип алып турушат. Бул канды даяр канды берүү бөлүмүндө турабыз. Бул жерде жана мен айтып кеткендей, кан эритроциттер, свежезамороженный плазма жана тромбоциттер сакталат. Сиздер көрүп турган заманбап жабдыгы тромбоциттер сакталат. Тромбоцит компоненттери бул жерде 5 күн сакталат. Мурда бул жабдыктарды алганга чейин биз деген бир гана күн сактап берчүбүз тромбоцитке муктаж болгон бейтаптарыбызга. Сиздер көрүп турган булар термоконтейнерлер. Биз ушул кан жана кандын компоненттерин ушул термоконтейнерлерде жеткизип турабыз бейтаптарга жана алыскы райондорго дагы. Себеп дегенде кандын компоненттери ал температурный режимден көз каранды. Биз азыр брокераждуу бөлүмүндө турабыз. Сиздер көрүп тургандар бул муздаткычтар, кан жана кандын компоненттери, жана айтып кетпедим беле, температурный режимден көз каранды деп. Эритроциттер, клеткалар 4-8 плюс градуста сакталат да. Ал эми деген жана тоңдурма свежезамороженный плазма, бул деген минус 25-тен ары 3 жылга чейин сакталат. Ал эми жанагы айтып кеткен тромбоциттер 22 градуста плюс 5 күнгө чейин сакталат чейин. Ал эми биз азыр дагы барабыз башка бөлүмгө. Ал жерде эритроциттерди жууп атат биздин кесиптештер. Ал деген бир гана сутка, бир гана күн сакталат, бир күн гана сакталат, 24 саат. Плюс 4-8 градус температурада. Канды биз алгандан кийин, донорлордон кийин канды кан аркылуу жугуучу инфекцияларга изилдейбиз. Бул гепатит Б, С, сифилис, ВИЧ, бруцеллез. Ошол канды изилдеп, ошол инфекция изилдеп көргөндөн кийин жакшы таза чыккан кандарды бул жерде брокераж болот. Анан ошондон кийин гана жана канды даяр бөлүмүнө түшүрөбүз. Кан берүүчү. Сиздер көрүп турган бөлмө кан берүүчү бөлмө. Бул деген бөлмөдө азыр сиздер көрүп тургандай заманбап креслолорду коюлган жана канды алып жатканда, ошол компоненттерди алып жатканда весы помешиватель аралаштырып турат да, ошол таразачы жакшы кан, сапаттуу кан даяр болуш үчүн. Ошондуктан сиздер көрүп турган жанагы весы помешиватель тетиги, анан деген ошол жанында турган запаиватель деген ошол тоже биз жана мен айтып кетем дагы, бир гана колдонуучу инструменттер менен иштейбиз. Ошондуктан донор келгенде биз 100% кепилдик беребиз. Жугуштуу инфекциялык оорулар менен
донорлорду жугузбайбыз. Донорлорду эч кандай инфекцияны жугузбайбыз. Кепилдик беребиз. Кандай мына сиздер көрүп тургандай биз кан даярдап кан берүүчү бөлмөдө донорлордун канын бир гана колдонуучу кан баштыкчаларында даярдайбыз. Бул ушул гемоконтейнер деп аталат, кан баштыкчасы. Сиздер көрүп турган жабдык бул тез тоңдуруучу жабдык. Бул абдан заманбап. Себеп дегенде биз жана плазманы свежезамороженный деп атпайбызбы? Ошол плазманы биз 30-40 мүнөттүн ичинде ошол жерде тез тоңдурабыз. Ошондо гана сапаттуу плазма даярдайбыз да, лабильный, стабильный жана факторлору толугу менен жакшы сапаттуу даярдалат.